Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Мен көтөрөйүн деген маселем Ашырбек Мойдунович. Өткөндө эле айттым эле, жанагы түштүк цемент заводу боюнчачы. Экспортко 2 сом 80 тиын 100 сомдон цемент чыгарып атат, ал эми өзүбүздүн ички базарыбызга 5 сом 8 тиынден сатылып атат депчи. Бирок антимонополный агенттигинен эле мага кат келди. Биз карай албайт экенбиз деген шылтоолор мененчи. Бирок ошол катта көрсөтүлүп атат. Биз түштүк цемент заводко былтыркы жылы 2017 жылы өздүк наркынын цементин берсин деп кайрылсак дейт. Мына бүгүнкү күнгө чейин бизге бербей жатат дейт да. Эгерде ошол антимонополия агенттик ошол өздүк наркыны ала албаса, билбейм анда ким алат андачы. Демек булардын жана крышасы бул өкмөттө отурабы же башка жерде бир чоңдорбу түшүнбөйбүз да мындачы. Буга жакшы көңүл буруш керек. Себеби элдер айтып атат да, эмне үчүн биз кымбат баада цемент алабыз депчи. Андан тышкары буну антимонополия агенттиги эле эмес, мисалга салык кызматы деле текшерсе болот бунучу. Себеби дегенде экспортко чыгарганда нөлөбө поставка менен чыгат, эч кандай эндес төлөнбөйт ал жакачы. Андан тышкары пайдадан болгон салык өздүк наркта сата турган болсо, пайдадан болгон салык түшпөйт ал жерде. Демек салыктар түшпөйт экен да андачы. Анан ал завод бүгүнкү күндө былтыркы жылы мисалга 600 000 тонна цемент чыгарган болсо, азыр экспортко 250 000, 300 000 тонна келишим түзүптүр. Демек жарымын эле ошол экспортко чыгарып атат да. Анда кандай салык түшсүн анда бул жака? Ошондуктан салык кызматы, укук коргоо органдары бир комиссия түзүп туруп барып жакшы бир текшериш керек мындай ишканаларды. Андан тышкары ошол цемент завод курулуп атканда ошол жерде айыл өкмөт, Кулатов айыл өкмөтү бар. Ошол Кулатов айыл өкмөтү менен меморандум түзгөн. Ошондо айтышкан алар. Биз ошол айыл өкмөттүн ички жолдорун биз асфальттап беребиз. Жаңы мектептерди курганга куру беребиз. Андан тышкары ошол заводко 70% ошол Кулатов элинен жумушчуларды тартабыз дегенчи. Мына бүгүнкү күндө андай жумуштар аткарылган жок бирөө дагы. Андан тышкары жылына жаңы меморандум түзүп турушат булар. Мына былтыр барып ошол меморандумга мен катыштым эле ошол жерде. Ошондо айткан, ошол Кулатов айыл өкмөтүгө өздүк наркта цементти беребиз депчи. Ал аткарылган жок. 5 сом 8 тиындан ошо эл катарында ошо цемент берип атат айыл өкмөткө. Андан тышкары ошол айыл өкмөт лизингке акча сурашкан буларчы. Ошол айыл өкмөткө бир айыл чарба техникаларын алайлы депчи. Мына бүгүнкү күнгө чейин ал келишим аткарылбаптыр, меморандумдагы келишимдер. Билбейм бу кандай болот. Көпчүлүк элдер ошондо айтышкан бул. Мына цемент завод түшүп атат, бизге арзан баада цемент алат экенбиз, жакшы болду депчи. Бирок андай жакшы көрүнүштөр болбой жатат бул цемент завод боюнча. Ошондуктан Ашырбек Мойдунович, мен экинчи жолу кайрылып атамын. Мамлекеттик бир комиссия түзүп туруп, ага салык кызматынан, монополия кызматынан, агенттигинен, полициядан керек болсо кошуп, укук коргоо органдарынан кошуп туруп жүрөтүш керек деген ойду айтып келет. Текшерсин барып.